Экөөсү сүйлөп коюңузчу, азыр мына Баткен элине келдиңиз жолуккан, анан Тажикстанга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келдиңиз. Кандай маселелерди карадыңыздар, сүйлөштүңүздөр? Tacikistan memleketinin ГКМС'nin başçısı Polkovnik Yetim Sayın Satarıç Televizyonca hizmetlerine joluktuk. Jolukuşu жақсы oldu. Neytralny jerde joluktuk. Жақсы oldu jolukuşu. Buyursa bari жақсы oldu. Чечебиз. Камчы Кыдыршай, айтсаңыз, сиз мына чет өлкөдө жүрдүңүз, бирок ооруганыңызга карабай кайрадан мындай экстрен учуп келдиңиз да, Баткен жергесинде кырдаалга байланыштуучу. Анан ушул бүгүнкү күндө абал турукташтыруу боюнча кандай аракеттер көрүлөт? Бардык аракеттер, күч аракеттер көрүнөт. Президентибиз Садам Кожоевич Жапаров менен биргеликте ал кишинин көрсөтмөнүсүнүн негизинде бардык маселе чечилип атат. Кудай буйрса, бүгүн кечке дейин абалды толук турукташтырып күтөбүз. Айтсаңыз, тажик тарап миномет эле эмес, вертолеттор менен да аткылоону баштады да. Болбойт. Азыр бардыгы жакшы болот. Кудай кааласа. Рахмат.